бардығы бізден қачып қалған. Звонок қылсаң ешкім албайды. Рекеттер келет, милициялар келет, машинасын чиіп кетет, ешімізді тепкілеп кетет. Бас салбай қалғанбыз. Ушуларға көрсөтөбүз деп атып, тез жауап салыппыз да. Наоборот, ушундай адам табыш керек экен. Көбүрөөк адамдардын жинине тийип койгула. Олар силердин жиниңерге тийсин. Ошол силерге мындай пинок подзак бериш керек экен да. Шашпай тур, мен сага көрсөтөм деп иштеген адам тезирээк ийгиликке жетет экен. Үйүндө тоскоолдук кылат, күйөөсү тоскоолдук кылат, или кайненеси, или бирөөсү урушат го. Ошол адамдар тырышып, ыйлап, катуураак иштейт. Чем? Мен бир партнерім бар. Уже канча жылдан бери супервайзер. Бир туугандары барды колдойт. Күйөөсү колдойт, балдары колдойт, жазылып да коюшкан бардыгы. Но өзү иштебейт. Мен айтам да, күйөөң каршы болгондо, күйөөң күнүгө токмокто урушуп турганда, туугандарың бардыгы лахатрон деп турганда сен катуураак иштемексиң дейм да. Ошон үчүн ошондой адамдарды табыш керек. Наоборот, биздин жинибизге тие турган, намысыбызга тие турган, отургузбай турган адамдарды көбүрөөк тапкыла. Ар кимдин жинине тийип койгула. Жакында мен миллионер болом деп. Бардыгы шылдыңдасын. Не болду, миллионер болдуңбу деп. Катуураак иштейсиңер. Намысыбыз ойгонот. Уктай албайбыз. Вот честно говорю, уктай албайбыз. Биз азыр түшүнөбүз, азыр рахмат айтабыз ошол МВД калып кеткен партнерлорубузга. Биз уктай албайт элек да. Вообще уйку жок эле. Эмне кылсак, кандай кылсак, карыздарыбыз бар, кредитибиз бар, квартирага төлөгөн акчабыз жок, ач калабыз. Бир жерге жумушка кирсек, элдин бардыгы еще хуже шылдыңдайт. Ажап болуптур дейт да, бул компаниядан кетип көчөдө калыптыр дейт. Туурабы? Ошон үчүн биз уктай алган эмеспиз. Күнүгө эртең менен эшикке чыгат элем дагы аффирмация жасайт элем. Билбейм, кимдир бирөө ишенип аткандар, кимдир бирөө ишенбей аткандар. Кайра утверждение кылат элем, чтобы менин жүрөгүм ишениш керек биринчи очередь. Калгандар өлүп кетсин, өзүбүз ишенишибиз керек экен биринчи очередь. Күнүгө аффирмация кылат. Анан кирип туруп YouTube'дан Атила Гидафалви деген табабыз. Ошону угабыз, завтрак кылып, бети колу жуучак, кечке Атила биздин кулагыбыз мээзге сайрайт. Кудайга шүгүр, Эрмек Бухаршинге шунчалык чексиз разыбыз да. Советти келип, колунан кармап, Атила менен жолуктуруп, ошол жолго салып койгонуна Эрмек Бухаршинге рахмат. Эркектер, например, спонсору эркек болгонду каалайттыр. Вам повезло, у вас есть очень сильный лидер, Касымдай күчтүү лидер Кыргызстанда пока жок. Туурабы? Өтө күчтүү, грамотный, намыскөй, аракетчил, целеустремленный. Бул бала жетем деген жерине жетет, кылам деген кылат. Знаете, мындай семинарды өткөзүш, бул өтө чоң жоопкерчилик. Өтө чоң жоопкерчилик. Ар бириңердин жүрөгүңөргө чок салыш керек. Мээңерге таракандарды алып, сонун билимдерди киргизиш керек. Качан силер өзүңөр семинар өткөзөсүңөр, ошондо түшүнөсүңөр да. Поэтому силерде ушундай эркек спонсоруңар бар болгондо өтө сыймыктангыла. И вот Эрмек Бухаршин келгенде совет аябай жакшы көрүп калган. Атасындай насааттарды берген. Возможно, ол киши өлүп каларын билген окшойт. Азыр мындай эстесемчи сөздөрүн. Как будто калып тургандай сүйлөгөн экен. Кулак мээзге куюп кеткен экен. Консультацияга тетрадьты ачканда эле 4 КК, Eagle Manager, автопрограмма, бонус президента деп жазып койду эле. Болду, кечээ ушуну айтты деп коюп кетет эле экөөбүз. Дагы кийинки жылы консультацияга барсак, дагы эле ошол эле блокнот калып, дагы деле активность, автопрограмма, бонус президента, Eagle Manager деп кетет. Экөөбүз бири-бирибизге карап, дагы деле совет айтат, өмүр бойкуга бизге план түзүп берген экен, өмүр бойкуга деп. Атила Гидафалвини прям экөөбүздүн жол колубузду жетелеп ошол жака апарып кошуп койгонуна шүгүр айтам да. Биз түшүнбөй жүрө бергенбиз да. Эми вес семинарга барыш үчүн акча керек. Бизде акча жок. Загранпаспорт жок. Биз кредиттерибиз бар, выездной эмеспиз. Жумуштан кой бербейт. Кичинекей балам бар. Дагы кандай шылтоо тапсак болот. Толтура табам десек таба алабыз. Но бара турган причина таба албайбыз. Эрмек Бухаршин үйгө келди. Ошондой сөздөрдү айтты. Жүрөгүбүзгө чок салды. Жашооңор оңдооңор келсе, бизнесте ийгиликке жеткиңер келсе,
Атила Гедафалдын семинарына калбагыла деди. Онун семинарына барбайсыңар, эч качан ийгиликке жетпейсиңер деди. Анан ойлоп калдым, барбасак, ийгиликке жетпесек, анда эмне жүрөбүз? И вот семинарга баргандан баштап, Совет экөөбүз тең баргандан баштап, ишенесиңер, двойной расход кетти да. Бир адамга $1000 кетсе, экөөбүзгө $2000 кетип атат. Жүрөгүбүз ооруйт жөн элечи. $2000 банкка салып койсок, өтө эле го деп коебуз. Мен биринчи семинарыма 10.000 рубль менен кеткем да. Каждый воскресенье спонсорго алып келип 500 сом таштап кетет элем. Советтагы өзүнүн зарплатасын алгандан 1000 сом, 2000 сом таштап кетет элем. Поездде кетип атып, ойлоном да. Каяка кетип атам? Уяты жок. Балдарың апаңга таштап коюп, апам пенсионер болсо, үйүм жок болсо, ойногону кетип аткандай сезилет да. Ушул акчаны апама салсам, или кайнагама салсам, бир торпок алып койсо, ошол пайдалуу го деп ойлойм да. Башында ошентип ойлогом. Шүгүр Аллахга, азыр канча торпок алсак болот. Чексиз ай сайын не керек бар? Шүгүр, билим алганыбызга шүгүр. И вот Совет экөөбүз $2000 Венгрия кетип атабыз, жүрөбүз бир ооруйт. Сильно расход кылгыбыз келбейт да. Ушул акчаны таап эле беките берсек, коротпосок да адамдар, особенно кыргыздар. Семинарга барганда мен эмнени байкадым? Совет мындай тике турду дагы, ордунан кыймылдабай карап турду да. Туруп Советти карап коем. Чыгып кетпеди экен деп карап коем. Алдыга туруп алып тур да, мындай жерде лидерлер отурат. Биз аркада отурабыз ар жерде. Бул тикка нантип турат, нантип эле турат. Не болуп атат деп коем. Көрсө ичи өрттөнүп аткан экен. Атила Гедафал менен үйүнө бардык. Үйүнө барганда Совет иди сюда деди. Выбирай галстук деди. И выбирай, что хочешь дедиле. Совет айтты, мага бир галстук бер деди. Танда дедиле, тандап туруп бир кызыл галстугун алды эле. Самый дорогой выбрал деп коет. Hugo Boss деген. Касымга дагы Атила канча кийимдерин берди. Ону кийип көрөт. Атила Гедафал мен бир неменсин ошол жерде мен өзүмө сала калдым да. Жарашпаса, рас келбесе бербеш керек экен. Биз рас келбесе деле, кийбесе деле, мен деп беребиз, ол кийбейт экен, зачем беребиз кийбесе? Кийет, буга чоң келип калат, кийет, чоң келип калат. Эчтекеси туура келбейт. Анан Атила карап туруп, пойдем деп туруп бир дорогой кепкасын берген да. Ошол жерде ошол галстук же болбосо кепка алгандар үчүн ушундай сыймыктанып, ушул жоксун деп бир жагынан да ошондой легендарный личностьтен билим ал, ол адам таанып атпайбы? Болбосо ким? Совет, өзгөнүн кара дыйкан деген айылынан, Касым болсо Алайдан, Венгриядагы долларовый миллионер таанып коюп турбу буларды, туурабы? Тааныйт бүгүнкү күндө. Касымды дагы окумуш көп построение берет. Ошто, нольдон, жок жерден бар кылган ушул Касым менен Жаңыл. Дайчы кол чаап коебуз. Жоктон бар кылыш кыйын. Көптүн арасында келише оңой. Элестеткиле, силер башка бир шаарга бардыңар. Жок, спонсоруңар башка мамлекетте. 0. Эчтеке жок. Башташы оңойбу? Болбойт окшойт деп офисте тапшырып кетип калгандар көп болот. Туурабы? Жоктон бар кылган ушул экөө. Ошто Алояны тааныткан Касым менен Жаңыл. Азыр эми, конечно, лидерлер көп, арасында иштеш оңой, туурабы? Көрсөтө турган адам бар. Көрсөтө турган чектер бар. Азыркы чектер канча болбосун, сиздердин мээнетиңиздер, ак мээнетиңиздер. Канча тапсак да компания төлөп атпайбы? Аз алдың бербейм деп койсо эмне кылат деп, туурабы? Берип атат ошону да. Бир тыйын болсо да төлөп атат. Мен ушунусуна ыраазы болгом. Мына тыйынын да которот экен деп. Байкайсыңарбы? Тыйынын да которгондо, ол тыйын банкта эле калат. Туурабы? Олар бербейт. Мен ушуга ыраазы болгом. Майда акчаны көрсөк, биз чоң акчаны көрө алат экенбиз. Мен бир партнерлорум болгон. Коңчу, 50.000 алып алып мактанаста, адамдар мынакта миллион берип атыптыр деп, башка компанияга кетип калгандар бар. Биз айтканбыз, ошондо Совет аябай соң сөздөр айткан. Укам деди. Ушул 50.000дин артынан нолдор жыл сайын кошулат десе, канча деп
кетип калган. Ишенесиз, ар түрлүү компанияга барып көрдү. Жылкысын сатып салып көрдү, машинасын салып жок болду, баардыгын жок кылды. Жакшы дагы үйүн сатпаптыр. Эчтеке тапкан жок. Но бүгүнкү күндө биздин ошол 50 миңдин артынан нолдор кошулуп келет, нолдор кошулуп келет. Ошон үчүн оказывается кичинекей акча алып атабызбы, 10 миң сом алдыңыздарбы, 5 миңби, 20 миңби, ошого Аллахым чексиз шүгүр деп артында нолдорду көрүшүбүз керек экен. Бул биздин кылган мениетибиз. Көбүрөөк алыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Катуураак аракет кылышыбыз керек. Ишенишибиз керек. Аффирмация жасаш керек. Мен күнүгө биз ол 100 миңге жете эле керек. Ана башта аффирмацияны кылат элек, 100 миң айтайынчы алып каларбыз деп, күнүгө 100 миң, биздин доход 100 миң, биздин доход 100 миң, тамак жасалсын, биздин доход 100 миң, бардык эмне кылып атсам деп биздин доход 100 миң. Ишенесиңер, 100 миң доходко чыктык. Тез эле чыктык. Мен үйдө декретте отурат элем. Совет генеральный директор биздин сүрөтүбүздү тартып, советке чекти карматып, сүрөткө тартып, офиске илтир. Башка көрсөтөйүн деген чек жок болгон Россияда. Бир эле совет алып атат. Калгандары вообще мындай Россия нөлгө түшүп кеткен да. Анан совет сүрөттү WhatsApp'тан группага жөнөттү, туугандар деген группага. Не болду деп бирөө жазды. Не совет акам ушунча алып атабы экен деп бирөө жазды, кайсыңы. Ооба деп бирөө, койчу анда үй алып албай беле деди. Анда байып кетпейли, не может быть деп бири-бири менен айтышып, сен ишиң эмне, ана мына деп эле бири-бирин айтышып, кайсың деп урушуп, группадан чыгып кетишти. Совет билбейт, сүйүнүп келет, машинаны айдап алып, шанаңдап 100 миң алдык деп. Мен буну күтүп сүйүнүп отурам, ачсак эле группада мындай жанжал. Ишенишпейт. Кагаз бул депчи. Кийинки айда 170 миң, анан 180 миң, анан 200 миң. Аффирмацияны күнүгө айтканда биз ишенет экенбиз, жүрөгүбүз ишениш керек экен. Канча акча алгыңыздар келет? Бүгүндөн баштап ошол сумманы айтыңыздар. Хорошо? Күнүгө айткылар. Мынтип офиске кетип атканда, эмне кылсам экен, өлүп отурам, келбейди, мындай деп элестет. Менин доходум 100 миң, менин доходум ай сайын 100 миң, ай сайын 100 миң деп ошентип айтып келгиле. Тура? Ар декени сүйлөгөндөн көрүп, кредит төлөш керек эле дегенден көрүп, 100 миң дегеле кредиттин бар жабылат. Үйүм жок, эмне кылсам дегенден көрүп, менин доходум 100 миң, менин доходум 100 миң. Кечке ошону сүйлөгүн. Это аффирмация, это работает. Эмне үчүн багы зекеттерди 99 жолу айтыш керек? Ой, зекет эмес, зикир. Аффирмация. Кайра айтабыз. 100 миң алгандан кийин, мынтип 100 миң алып калдык, эми чоңураак сумманы айтайын. Канча айтсам экен, 300 миң эрте, 200 миң деп коем. Кийин совет күлөт, сразу миллион деп эйлемдик. Миллионго ишене албай атам да. 100га ишенген адам 200 миңге зорго ишенет экен. 500 миңден коркуп атам. Жок, пока болбойт. Көрсө, чоң сумманы айтыш керек экен. Бирок жүрөк ишениш керек экен. 200 миңди айтып атканда 200 миң алып, кийин 500 миң айта баштадым. Миллион айт, азыр 2 миллионду айтпай атам чөтө. Айтайын эртеңден баштап, айтайын кечке 2 миллион деп. Ошол работает. Не дейсиң? Айтпай калсындар миллиондон ашпайт. Ашпай атабыз, Точно. Жазгыла, вот канча азыр жүрөгүңөрдөн чыккан сумманы жазгыла деп күнүгө кайталай бергиле. Анан алганыңарда мага айтып койгула. Алдым депчи. Жеттим деп. 5 миң берсин чайты. И вот ошентип атып өстүк. Мебиз ишениш керек экен. Атила Гидофалович почему дорогой гостиница, дорогой ресторандарды, машиналарды, үйлөрдү көрсөтөт? Ишенсин деп көрсөтөт экен. Себеби мебизге кирбесе, жашообузда болбойт экен. Мебизде бар нерсе жашообузда болот экен. Мисалы, кээкилер айтат, неге абысындарың анда иштебейт дейт. Эми ар кимдин мээсинде ар кандай сумма, ар кандай жашоо бар экен да. Олорго мал чарба менен заниматься эткен жагаттыр. Олар ошону көрөт. Мына жерге совет дейт, бизге бир трактор алып бер, мына жерге сарай куруп бер, мал кылып бер. Только ошондойду көрөт да. Ар кимдин мээсинде бар нерсе жашообузда болот экен. И вот бизнес начинается с вашего дома, үйдөн башталат. Партнерлордун бизнеси бардак болуп атса, биз мынтип айтабыз. Значит, бардак дома. Үйдө бардак болот. Кандай бардак? Идиш жуулган эмес, кир эмес. Отношения. Күйөөсү бар, аялы бар, семейный паралар үйдөн башташ керек. Биз мына немеге келгенден баштапчы, биринчи
работа над собой кыла баштадык. Өзүбүз өзгөрүшүбүз керек экен. Жана жаңы айтып атты го, биз урушательный контентлердин баары эле бизде деле. Любой кыргызский мужик, кыргыз семьяда ошол нерсе айтат го, сиңип калган катынды башынан кармаш керек деп баштайт, туура эмес отношенияга келин келгенде ушуну сындырыш керек деп иши кылса, мындай жакшы мамиле кылган нерсени үйрөтпөйт экен бизде. Бул нерсени бизде мектепте үйрөткөн эмес, апаларыбыз үйрөткөн эмес. Илгерки ата бабаларыбыз билген, чоң апа чоң энелерибиз билген. Но кийинки Советский Союздун немесинде биз уже ондой билим албай калганбыз. Ушул сетевой маркетингге келип, китептерди окуп, семинарларга барып, спонсорлордун сөзүн айтканын кылып, биз өзгөрүлдүк. Спонсорум айтты: "Сен качан Советке я тебя люблю деп жумушка жөнөттүң? Никогда в жизни албейтмин." Мен саат менен туруп кетип калат элем. Анан кийин бул кетет эле. Биз уктаганда бул келет эле. Менин мечтам даже качан биз адамдай болуп завтрак кылат экенбиз дейт элек. Эртең менен чогуу отуруп чай ичкен кандай бакыт. Кимдир бирөө байкабайттыр. Мен үчүн бакыт эле да. Но биз чогуу отуруп чай ичпейт. Айта албай койдум. Ого, чоңто айтам, уят бизде, уят ондой турам. Вообще илгери сүйлөшүп жүргөндө мен сүйөм, сени сүйөм десе, мен да сүйөм деп койдук. Болду, ошо менен сени сүйөм, сени жакшы көрөм деген сөз биз үчүн оор. Ишенесиңер, даже апама, атама айтыш мен уялам, мындай ушунчалык бизге жүрөктөн чыкпайт эле да, ичибизден айтышыбыз мүмкүн. Себеби биз кичинекейибизден ондой сөздү уккан эмес экенбиз да. Биздин ата-энелер кандай кылган? Кайне кайнетесинен, же апасынан, атасынан уялып, балдарын эркелеткен, уят деп, тырнакка деп, катуу башкармыш болуп, көрдүңөрбү? Оябыздан өлгөнбүз. ДНКбыз өлгөн. Жакшы көрөм деген сөз айтыш бул жаман кыйын болгон. И вот айттым, айтып көрөмчү деп. Мен сени жакшы көрөм деп бетинен өп, анан жумушка жөнөт деди. Бир күн менде выходной болуп калды, саар мен турбайт элем да. Эч жаап кой дейт элем, болду кетет эле. Туруп бет оолум жууп, чай коюп, мен сени жакшы көрөм деп эки бетинен өп, уят эле деп калдым. Неудобный да, неудобный болуп. Барып привычка болуп калат экен. А спокойно айтабыз. Бири-бирибизди спокойно мактай алабыз. Мен сени жакшы көрөм, сыймыктанам, горжусь. Балама постоянно айтам. Атасын мактайын да. Вот видишь, сен атаң, эмне болсо да атаң кылды, атаң айтты. Папа разрешил, у папы спроси десе, ол мой папа крутой деп мактанып, сыймыктанып сүйлөйт. И каждый день, не знаю, наверное, 50 жолу, 100 жолу я тебя люблю деп балабызга кичинекей мына аллейлерди көтөрүп жүрсүң, ушундай малынан айтып алгыла. Кийин удобный болуп, привычка болуп кетет. Чоңойгондо айта албай каласың. Биз чоң балдарыбызга айткандан уялабыз. Олорду биз чоңойткон эмеспиз да. Айжана, мен сени жакшы көрөм деп айтайын деп, кыйналып атып, зорго айтканмын да, уялып атыпчы. Кичинекей балабызга күнүгө айтабыз. Ол дагы я очень люблю. Азыр кыргызча сүйлөп үйрөнүп атат. Апа дейт, мен сени каттык жакшы көрөм деп коет. Ошол сөздү үйрөнүп алдым. Айткыла, өзүңөрдү жакшы көрөм деп айткыла. Жолдошуңарды айткыла, мен сени жакшы көрөм. Тенеңерди, кайната кайнеңерди айткыла, жылуу сөздү айтыш керек экен. Жүрөк жумшарат экен. Анан үйдө береке пайда болот. Бири-бирибизди колдош керек экен. Сен айта албайсың, сен колуңан келбейт, сен кыла албайсың десе, ол адам эч качан ишенбейт. Кимдин күйөөсү үйдө калды? Барбы ошондойлор? Күйөөңөрдү алып келе албагандан кийин башка бирөөнү кантип алып келесиңер? Койнуңарда жаткан адамды алып келе албагандан кийин башка адамды кантип алып келесиңер? Поэтому ваша первая задача күйөөңөр жанында болуш керек. Первый список күйөөңөр болуш керек. Мен убактым барбы? Канча калды? Айтып турум, мен осондон кийин токтой албай калам. И мактап, Советти мактай бердим. Дозасы менен да, кечке мактаса, мактап коюп жата берсе болбойт да, тура кичине намысына тийип коюш керек, турсун деп. Анан кечке намысына тийип берсең, дейт, китепти ыргытат, сөгөт, бизнестин урсун дейт, турамы эркектер? Ошон үчүн секин буну ойлоптум да. Совет, элестетсең, сен кандай адам болосуң? Элестетсең, айылдарга суу чыгарып бересиң, миллионер болсоң. Сен мечиттер саласың, мектептерде мындай кылат десем, деп ишенип кетет. Любой эркекке жагат.
сен сонун костюмшун кийип мынандай машинаны минип жүрөсүң, көрөсүң го десем, трикочон, майкачан эле отурат, ишенип кетет. Ошондой завтра мындай мечта дарить этип гана жеңдим да. Потому что совет вспыльчивый. А мен сөз көтөрө албайм. Кээ бир адам сөксө деле баары бир го. А мен кичинен карап койсо эле жүрөгүм ооруп калат эле. Катуу сүйлөп койсо кечке таарынып жүрөт элем. Ошон үчүн ошондой сөз укпаш үчүн кагазга уруп, жылтырак кагазга уруп сүйлөйт элем да. Совет мага секин сүйлөсүн деп. И ошентип айтсам кичине ишенип калат. Сен сүйлөсөңчү, Совет жаман катуу сүйлө, сен сөзүң өткүр да десем, да деп коет, да деп коет. Оңой эле сүйлөбөйт болчу. Азыр Советтин сүйлөгөнүн угуп, мен таң берем да. Неужели ошол Совет, сүйлөй албаган Совет, бүгүн ушундай сүйлөп калды, өзүм таң берем. Ар бир адамда сөзсүз түрдө потенциал бар экен. Бардыгыңыздарга Алла Таала бир талантты берген. Сөзсүз потенциал болот. Сөзсүз. Сизде дагы бар эже. Сиз колуңузду көтөрсөңүз, кара көйнөкчө. Ордуңузга туруп калыңыздар да. Кудайым сизге ушундай сонун потенциалды берген. Потенциалды түшүнөсүзбү? Кандай түшүндүрсө кыргызча? Таланты ар бир адамдын колунан келет. Түшүнүп атасызбы? Сиз бактылуу, бай айыл болгонго татыктуусуз. Мына жигиттер, силер дагы Феррари минип жүргөнгө татыктуусуңар. Дорогие часы, особняктар жыргап жашаганга бардыңар, татыктуусуңар. Вот абсолютно бардыңыз. Алла Таала бизди ушинтип жараткан экен. Бирок биз эмне кылып атабыз? Вот представьте, силер Феррарисиңер, Феррари, газды басып туруп канча менен кетиш керек? 200 менен кете турган машинабыз. Бардыгыз ошондойбуз, вот бардыгыз. Бирок биз чүнчүп кеткенбиз. Себеби кичинекейибизден бизге ат коюп койгон. Сары машка, кара негир, кодо, кодолек, дагы эмне? Тура? Кимдин кандай аты бар эле бардыгы эстеп күлүп атат. Ошол менен биз чүнчүп кеткенбиз. Мектепте урушат, анан аялдарыбызды колдобойбуз. Койчу сен сүйлөбөчү дейбиз. Или күйөөлөрүбүзгө айтабыз, ошентип биз мынтип өчүп калганбыз. И вот представьте, ошол Феррарини силер немеге киргиздиңер, гаражга, брезент менен жаап койдуңар, колтап койдуңар, чаң басып жатат. Чаң басып жатат. Ачыш керек ошо.